Асхат Алагөзов майрамдык концертке байланыштуу түшүндүрмө берди. 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздары жана чет элдик өнөрпоздордун катышуусунда гала концерт өтөрү кабарланган. Ага Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чебатина, басын тобу жана италиялык ырчы композитор Ингрид катышары айтылган болчу. Социалдык тармакта концертке келе турган чет өлкөлүк белгилүү ырчыларды каржылоо маселеси кызуу талкууланып жатат. Буга байланыштуу президенттин маалымат катчысы Асхат Алагөзовго байланышып төмөндөгүдөй жооп алдык. Чет элдик ырчыларга мамлекеттен эч кандай акча берилбейт. Алар эгемендик майрамыбыз жана Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы менен куттуктоо демилгесин көтөрүшкөн. Мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгына карата майрамдык белеги десек болот. Мамлекет тараптан булгуналардын аэропорттон тосуп алуу, тамак аш менен камсыз кылуу, концерт бүткөндө кайра аэропортко жеткирүү кызматы көрсөтүлөт деп билдирди ал. Маалымат Плак Супер KG.